Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырман бизнесмендер, амансыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын так ортосунан сатыла турган бизнес имарат бар экен. Жайгашкан жери Чүй проспектиси менен Разина көчөсүнүн кесилишине жакын жерде. Бул Чүй проспектиси. Түз батышты көздөй бир аз барсаңыздар сум. Андан сиздер чыгыш тарапка жүрүп келесиздер. Бишкек ТЭЦке жетпей жолдун оң жагында Неман Фарм компаниясы жайгашкан. Анын эле маңдайынан Ават Экспресс кафесинин жанынан сиздер Разина көчөсүнө бурулуп киресиздер. Тугандар, урматтуу бизнесмендер, мен сатыла турган бизнес имараттын жанына келип калдым. Азыркы Чүй проспектиси менен Разина көчөсүнүн кесилишинен ылдыйга бир аз эле түшүп, тетиги жерден кайра оңго бурулуп, ушул Акылбекова көчөсү аркылуу чыгышты көздөй эч канча жүргөн жокмун. Тетигинде мектеп турат. Мектептен өтүп эле мына ушул асман тиреген жаңы курулган үйдүн астына келип калдым. Көчө тарабында биринчи кабатында жалаң бизнес имараттар бар экен. Алардын катарында сатыла турган бизнес имарат бар экен. Биринчи катарда мини маркет жайгашкан, андан кийин ушул сиздер издеген сатыла турган бизнес имарат. Бул бизнес помещениянын ээси менин жанымда. Ээси дегеним ээсинин жакын адамдары, жакын кишилери, инилери. Мени менен чогуу келди, азыр эшикти ачып даяр турат, мага көрсөтүп берет. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы, иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Биз азыр батыш тарабынан келдик, Акылбекова көчөсүнүн. Бул жактан да кирсе болобу? Болот. Тиякта глобус бар. Глобустан 100 метр берирээк чыгып калса кирсе болот. Глобус жактан, тиги ТЭЦтин берки бетиндеги. Демек, тетиги жерден оңго буруласыздар, жогору чыксаңыздар глобус. Чүй проспектиси. Мына, көрдүңүздөрбү? Көчө тарабында унааларды кеңири койгонго жайлар да бар экен. Ак кайыңдар эгилген, жашылдандыруу жасалыптыр, көчө тарабы жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ал эми бул жагы жаңы курулуп, жаңы жасалып жатыптыр. Кана эмесе жүрүңүзчү, көрөлүчү. Бул тепкич менен эки жактан чыкса болот экен, Биядан чыкса болот, биядан чыкса болот. Сыртында жазылып турат. Көрүп турасыздарбы? Продаю помещения, продаю офис деп жазылып турат. Брусчаткалар баары басылган. Мына ушул тепкич менен жогору көтөрүлүп чыгат экенсиздер. Терезелери бүт мындай күрөң түстөгү алюминиевый профилдер менен жасалган. Андан сырткары сырткы тарабы, сокол, дуалдын сырткы тарабы, тепкичтердин перилалары бүт мындай гранит таштан жасалган. Кана жүрүңүздөрчү. Бисмиллахиррахманиррахим, кирип келатабыз. Ого, ремонту даяр турбайбы, Бул эми офиске экен да? Под офис. Канча метр квадрат общий помещение? 250 метр квадрат. Жакшы. Бул прихожка экен, көрдүңүздөрбү? Тагыраагы бул жер эми ресепшн болобу? Ресепшн болот да? Полу кафел болуп тур, дуалдары обой болуп тур, потолоктору тим эле укмуш го бул. Международный классический форматта жасалыптыр. Хай-тек форматта. Көрдүңүздөрбү? Эшиктери дагы мындай айнек эшиктер экен. Бул жерге лампаларды коюп коюптур. Сол жакта офисти көрүп атам, киреличи, көрөлүчү. Ого! Укмуш го. Бул эми жаңы жасалган, бирок иштей баштаган беле? Же иштеген эмеспи? Ремонт кылган менен эми жагдайга жараша кайра сатыш керек болуп калды. 250 метр квадрат. Бардыгы ушундай ремонт болгонбу же жарымы ремонт боло элекпи? Арка эшиктен киргенде кандай? Аркасы болот, бияк болгон да. Бул жагы ремонт болгон, нарагы ремонт боло элек деңиз. Жакшы. Караңыздар, туугандар. Ремонтту көрдүңүздөрбү? Дизайнды көрдүңүздөрбү? Жалпы 250 метр квадрат чыгат экен. Мен потолоктон баштайын. Потолоктагы эки тепкичтүү жасалыптыр. Лампалар, бүт кичи лампалар бүт баары коюлуптур. Дуалга болсо необычный обой жабыштырылган. Тетиги жерде антенна, интернет, электроточка бүт баары бар экен. Камера наблюдения турат. Андан сырткары мына бул ортодогу тосмо айнек эшиктен нары киргенде, по-моему, шефтин кабинети бар окшойт. Мына бул эмеректер, бул вообще Кыргызстанда жок эмеректер го, Бул каяктан бир Турцияданбы, Европаданбы алынып келингөн го чамасы. Башкача экен, Караңыздар.
Эки адис ушул жерде отуруп иштегенге мүмкүнчүлүк бар экен. Келген конокторго, клиенттерге атайын жумшак креслолорду, журнальный столиктери менен коюп койгон. Андан сырткары бул жерде адистин креслосу да турат. Артында мына майда чүйдө кагаздарын койгонго тумбочкалары дагы турат. Көрдүңүздөрбү? Укмуш. Андан сырткары бул жерде тартмай сурмайлары менен, тиги жерде электроточка, интернет, сетке дагы бүт монтаж болуптур. Жакшы. Караңыздар. Анан сыртты карап турганга панорама жакшы экен. Панорама. Көрүп турасыздар. Бул биринчи чоң залдын кабинеттин узун турасын айта турган болсок, примерно 7ге 7 чыгат окшойт. Эми шефтин кабинетине кирели. Директордун кабинети, бул жагы. Укмушку бул жагы. Бул кайсы шаар болуп кетти экен? Өтө сонун кооз жасаптыр го. Караңыздар, туугандар. Бул кабинеттеги эмеректер дагы өзүнчө эле бир укмуш. Тим эле башкача формасы. Дизайн өтө сонун чыгыптыр. Бул жерде директор отуруп келген коноктор менен сүйлөшүп, келишимдерди түзөт. Бул мебелдер калабы эми же алып чыгып кетесиздерби? Бүт баары калат ошондо. Бүт баары калат. Ушул бойдон эмнени көрсөк баары калат деңиз. Мына, көрдүңүздөрбү? Потолоктагы эки тепкичтүү жасалган, сыртына ичине дагы көрүп турасыздар, бүт лента лампаларын коюп, чекесине кичи лампаларды коюп, люстраны асып жасаптыр. Көрдүңүздөрбү? Точечный лампаларды коюп чыгыптыр. Камера наблюдения бул кабинетте да бар экен. Андан сырткары бул полу ламинат экен, Демеле башкача ламинат го. Көрүп турасыздарбы? Бул кабинет чоңдугу чоң. Туурасы 5 метр, узундугу 7. 7ге 5, 35 метр квадрат чыгат экен. Төрүндө ажатканасы бар экен. Ички ажаткана, унитаз коюлган, раковина күзгүлөрү менен. Бул жагы уборный. Көрүп турасыздар да. Бүт баарын эл аралык стандарттагы заманбап курулуш материалдары менен жасаптыр. Уборныйды төрдөгү шефтин, директордун, жетекчинин кабинетин көрсөттүк. Эми мына жакы өтөлү. Бул жагы эмне болуп кетти? Санузел общийби бул жагы? Ушул жерде иштеген кызматкерлерге жана келген конокторго өзүнчө уборный бар экен. Көрүп турасыздар. Ички ажаткана, күзгү, раковина, ички шарттары менен кыскасы баары жакшы жасалыптыр. Эми мына жакка өтөлү. Мына дизайнды караңыздар, өтө сонун, кооз жасалыптыр. Бул жагына кире турган болсок, кухняда бар турбайбы? Кухняда бар экен. Пол тарабы кафел болуп жасалыптыр. Кухнянын эмеректери коюлуптур. Холодильниктин орду бош турат. Холодильникти кийин алып келип коесуздар. Электроточкалар жасалган, ысык суу, муздак суу киргизилген, уюштурулган. Мына, көрдүңүздөрбү? Мусор таштанды таштай турган челектерге чейин баарын коюп койгон. Мына ал жерде терезе бар экен, анын ар жагында дагы бир кабинет бар турбайбы? Бул жагы коммерческий директордун же болбосо орун басардын кабинети экен, чакан кабинет. Көрдүңүздөрбү? Укмуш жасап койгон. Мына ушундай кабинет бизге да Тез кабар компаниясынын жамаатына дагы келечекте насып кылсын деп тилек кылалы. Көрдүңүздөр, бул жагын бүт жакшы ремонт болуптур. Мунун баасы канчадан эми? Баасы метр квадратына эсептелинеби же общий бир эле суммада айтасыздарбы? Метр квадрат. Метр квадраты канчадан? 1350. 1350дөн. 1350 доллардан экен туугандар. Мебели менен, а? Мебели менен. Көрдүңүздөрбү туугандар? 1350 доллардан ремонт болгон. Өтө сону, өтө кооз. Келип эле сразу отуруп ишти баштай бересиздер. Эми о нар жагына киреличи. Кана, жүрүңүзчү. Бул жагында көрөлү, мына эшикти жаап коюңузчу. Бул жагы ремонт боло элек билейм, а? Ремонт боло элек турбайбы? Бул жагы бош экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул көп кабаттуу үйдүн биринчи кабаты. Бул жагы ремонт боло элек экен. Бул аянттагы жана сиз айткан 250 метр квадраттын ичине кирет да, Бул жагындагы кабинет кылып, нарактагыдай дизайн кылып, жакшы ремонтту бүтүрүп, ишти баштай берсе болот экен. Жарымы бул жагы экен да, Жарымдан азыраак болот. Жарымдан азыраак болуп калабы? Жарымдан бир аз азыраак болот экен. Көрүп турасыздар, мынандай канализация, таза суу, отопление бүт баарынын монтаждары до точки кириптир.
Бул жагындагы сиздер каалагандай бөлүштүрүп, кабинетке бөлүштүрүп жасай берсеңиздер болот. Мына отопление трубаларынан бери бүт ушул жерде. Бул кошумча эшик каяка? Пожарныйбы же тиги подъезд? Подъездге. Бул домда. Домдун короосунан арагына чыкканга болот деңиз, Жакшы. Бул ремонт болбогон жагы дагы ошол сиз айткандай $1350 же андан арзан болобу? Бул болсо $1000. Буягы $1000. Жакшы экен да. Көрдүңүздөрбү? Ремонт болбогон тарабы $1000 экен. Ремонт болгон жагы $1350 экен. Айырмасы болгону $350. Туура айттымбы? Документтери так бар да, Вариант жокпу? Вариант жок. Квартирага же жер үйгө же автомашинага алмаша турган мындай варианттары болбойбу дейм да. Өтө жакты да, магачы. Караңыздар туугандар. Эгерде сиздерге жаккан болсо, анда тез арада сүйлөшүңүздөр. Дизайн, ремонт өтө күчтүү болду. Дагы бир жолу кайталап айтам. Ушуну менен жыйынтыктайм. Бул жерде дагы отопление бар экен. Отопление батареялары ар жерге коюлуптур. Жакшы. Кышында жылуу болсо керек, Ысык. Мен эми жыйынтыктайм. Экрандагы телефон номерларга чаласыздар. Жакын жерде Бишкек ТЭЦ, анан Цумга, Борбордук мечитке, кыскасы Бишкектин центрине жакын жер. Чүй проспектисинен эле ылдый тарабындагы параллель жайгашкан Акылбекова көчөсү. Парковкага дагы орундуктар кеңири, негизгиси тынч көчө. Офиске раса айта турган, раса ылайык болгон жер экен. Көрүшкөнчө.